Акыркы жылдары кош бойлуу аялдардын арасында кан басымдын көтөрүлүшү кеңири тарап атканын дарыгерлер айтып коңгуроо кагышууда. Эмне үчүн кош бойлуу аялдын кан басымы көтөрүлөт, анын себептери эмнелер, аны кантип түшүрүү керек, деги эле кан басымы жогору аял төрөсө аягы барып эмнеге такалат? Ушул теманын алкагында биз бүгүн ТВ Шипакана берүүсүндө сүйлөшө турган болдук. Ал эми суроолорго Бишкек шаардык перинаталдык борборунун врач-акушер-гинекологу Садыкова Динара Бибилаевна жооп берет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди алгач кечээ жакында эле өтүп кеткен кесиптик майрамыңыз менен куттуктайбыз жана келип бергениңиз үчүн рахмат айтабыз. Чоң рахмат. Мен азыр эле айткан кош бойлуулук учурундагы кан басымдын көтөрүлүшү деген эмне, ушул тууралуу түшүндүрмө берип өтсөңүз. Кош бойлуулук учурунда 20 жумасынан баштап кийин 42 күн төрөттөн кийин кан басым көтөрүлүшү мүмкүн. Аны гистоз деп коебуз. Биз кан басымы көтөрүлгөн гестационный гипертензия, орто даражадагы кешталгак, анан оор даражадагы кешталгак деп бөлүнөт ал. Кан басымдары 150дөн 130тан 90дон бийик көтөрүлүшү мүмкүн. Бул гестационный гипертензия деп биз аны стационарга жаткызып, көзөмөл кылып, бир нече анализдерин алып, анан кийин суточный диурез деп коет, зар алганын байкап турабыз. Ал учурда гипотензивный деп коет, кан басым түшүрө турган дарыларды жазып берилет. Кийинки көтөрүлгөн бул орто даражадагы кешталгак деп коет. Анын дагы коркунучтары бар. Ал давление көтөрүлөт, анан кийин сийдикте белок пайда болушу мүмкүн. Эң эле кооптуу бул оор даражадагы кешталгак. Бул кан басымы 150дөн жогору көтөрүлүшү мүмкүн. Бөлүнө систолический, диастолический деп. Анан кийин заарасында белок болушу мүмкүн. Анан кийин дагы бул баш ооруп, көздөрү караңгалашып, кулагы укпай, заарасы азайып, ошондой учурлар кездешет. Эми Кыргызстан боюнча бул оор даражадагы кешталгак, бул материнская смертность деп коебуз. Ал экинчи орунда турат. Ошодон душар болгон кош бойлуулуктар дагы экинчи орунда турат да. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Ошондуктан алдын алуу деп айтабыз го, 20 жумадан баштап участковый врачта көзөмөлдө турган кош бойлуулар кан басымын текшерип туруш керек. Кан басымы көтөрүлө турган учурда баягы гипотензивный дарыларды берилет. Аны убагында сөзсүз өзүнүн сааты менен ичип туруш керек. Андан кийин үй шарттарында баягы тонометр менен кан басымын текшерип туруш керек. Анын аябай эле коркунуч белгилери бул баш ооруп, көз караңгылап, кулагы укпай калган, ашказан жагы ооруганда, анда скорый чакырып, экстрем түрдө роддомго барып көрүнүш керек. Ошол анда талгактын оордугунан же болбосо анын жеңил өткөнүнөн, эрте же кеч өткөнүнөн да кан басымга байланышы бар деп аныктаса болобу адам өзү эле? Өзү аныктаган эми баягы өзүнүн белгилери деп айтып атпайбынбы? Если боло турган болсо, баш ооруй турган болсо, аны ошондо дарыгерге барат, аны дарыгер ошондо аныктама коюлат. Кош бойлуу боло электе, мисалы, кан басымы нормада жүрүп, же болбосо төмөн эле алып жүрүп, анан кийин туруп эле жогорулап кетиши мүмкүн экен да? Кош бойлуулук учурунда ошо 20 жумадан баштап көтөрүлүшү мүмкүн. 20 жумага чейин көтөрүлгөн бул хронический артериальный гипертензия деп коет. Бул өзүнүн кан басымы кош бойлуулукка чейин эле көтөрүлүп жүргөн эле белгиси да. Кош бойлуулук учурунда көтөрүлгөн бул 20 жумадан ашык болгондо, ошондо кан басым көтөрүлсө, ошондо гистоз деп коебуз. Ошон диагноздор ошентип коюлат да, аныктамалар. Кайсы аялдар кош бойлуу учурунда кан басымы жогорулап кетүүгө ыктымалдуулугу жогорураак? Баягы бөйрөгү ооруп жүргөндүкү, же мурун өзүнүкү кан басымы көтөрүлүп өзү билбей жүргөн, наследственный деп коебуз, ата-энесиники көтөрүлүп жүргөндүр, сахарный диабет болушу мүмкүн. Ошондой факторлор бар.
көтөрүлө турган. Ар биринин индивидуалдуу түрдө экен да. Анан кош бойлуу эмес деле адамдардыкы мындай кан басымы көтөрүлгөндө жер көчкөнсүп бир башкача нерселерди галлюцинация боло берет го, ошондой да белгилер барбы? Албетте ошондой менен болот. Баш ооруйт, баш айланат, кускусу келет, ашказан жагы ооруйт. Ошондой белгиси болот. Ал белги болгондо эле сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Кайсы дарыгерге кайрылыш керек? Кимдер кош бойлуу адамдардын кан басымы менен кимдер алектенет? Ал кош бойлуу кезинде көтөрүлө турган кан басымды участковый гинекологдор же стационарда гинекологдор дарылайт, көзөмөлдөйт аны. Гинекологко чейин терапевтке барабы же кимге барыш керек? Кош бойлуугундабы? Жок, биринчи гинекологко барат. Гинекологко барып, анын гинеколог эгерде керек болсо терапевтке жөнөтөт. А так көбүнчө дарылай турган бул акушер-гинекологдор. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, үй шартында кош бойлуулар тонометр менен улам текшерип туруш керек, карап туруш керек деп. Анан бизде кыргыздарда мындай го, кичине түшүп кетсе, кой бозо иче коеюн деп барып, бозодон 1 литр иче коет, бир 3 күн ичсем эле сон болуп калат. Же болбосо көтөрүлүп кетсе, тескерисинче көк чайдан аркасынан ичип, анан ошол нерселердин канчалык таасири бар, деги эле барбы, ал жардам береби? Жок, кээде кан басым көтөрүлүп, стресс болуп, үйүнөн уруша кетип, кайненеси менен, күйөөсү менен уруша кетип, кийин кичине ошондо баш ооруп, кичине кан басымы көтөрүлбөсө, анда может таасири бардыр. Бирок кан басымы көтөрүлгөндө эч кандай үйдөгү дарылар менен дарыланбай, сөзсүз түрдө врачка барыш керек. Дарыгер дары жазып берет деп айтпадыңызбы? Элдин арасында сөз бар, дарыларды колдон келсе ичпей эле коюш керек кош бойлуулук учурунда. Андан көрө бир элдик медицина менен дарыланылса болот деген сыяктуу да кеңири тараган сөздөр бар да. Ошол мен ойлойм, кан басымга байланыштуу, кан басымды жогорулата турган же ылдыйлата турган дары дармектерди 3 күн ичпейт, 5 күн ичпейт болуш керек да. Ал узак убакытка ичиле турган дары болуш керек. Анан зыяны жокпу балага, энеге? Кан басым көтөрүлгөндө дарыларды ошол 20 жумасынан баштап иче турган кош бойлуулуктар бар. Анын зыяны жок, ал наоборот давленияны бир калпта кармап турат. Аны учурунда өз убагында, өз мезгилинде, анан кийин канчалык дозаны жазып берсе, ошону ичиш керек да. Адатта канча болот? Канча убакытка жазылат? Кээде бүт кош бойлук төрөгөнгө чейин ичишет, же төрөгөндөн кийин дагы 6 жуманын ичинде ал дарыларды ичиш керек. Сиз жогоруда стресс жөнүндө айтып калбадыңызбы? Учкай айтып өттүңүз да, стресстин кан басымга болгондо да кош бойлуу аялдын кан басымына кандай таасири бар? Стресстин түздө эле немеси бар, кан басымы көтөрүлүшү мүмкүн. Эгерде ал катуу стресс ала турган болсо, кан басым деле көтөрүлөт. Ошол эле учурда башка бактылуулук гормондорун көбүрөөк иштетип чыкса, өзүнөн өзү нормалдашып калышы мүмкүнбү? Жок, андай болбойт. Эгерде бир жолу уже кан басым көтөрүлүп, андай диагноз коюла турган болсо, эч кандай гормон эмес, дарылар менен эле түшүргөнгө эле туура келет. Алалы эч кандай дары дармек ичкен жок, кош бойлуу аял төрөтүнө жакын калды, 1-2 саат калды, 1 сутка калды дейли. Анан төрөш керек болсо, ал кантип төрөйт баласын? Кан басым көтөрүлүп бизге келгенден кийин, анықтама коюлгандан кийин, ар бир кош бойлуулукту ошондой оор даражадагы кеч талак менен өзүн төрөткөнгө аракет кылабыз. Кан жатын моюнчасын даярдап, кан басымын стабилдештиритип, анан кийин ошондой дарыларды беребиз. Анын эң негизгиси судорога болбош үчүн аныкадагы магнезия деген уколдор бар. Аны болсо сутка ичинде тамчылатабыз. Анын кийин ошого эгерде кан басымы жакшы болуп, стабилдүү болуп, эч баш оорубай, ашказан оорубай, эч кандай белгилер жок болсо, анда жатын моюнчасын даярдатып, өзү толгоосу келтирип, ошондо төрөткө даярдайбыз да.
эгерде кан басымы жакшы түшпөй, нестабильный деп коебуз, баш ооруп, ашказаны ооруп, ошондой боло турган болсо, ал учурларда уже экстренный түрдө операция жасап, кесарево жасайбыз. Кандай коркунучу бар? Коркунучтары бул мээге кан куюлуп кетиши мүмкүн. Төрөт учурунда баягы кан басымы жогорулагандан кийинчи, анан кийин кан кетиши мүмкүн, баягы баланын тону эрте ажырап кетип, кан кетип калышы мүмкүн. Бөйрөккө зыян келтириши мүмкүн, бөйрөк жакшы иштебей калышы мүмкүн. Боор бүт эле негизи органдарга немеси бар да, көздүн ичине да кан кетип, көз көрбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан кан басым көтөрүлгөндө сөзсүз түрдө дарылардын убагында так кылып ичиш керек да. Мээге кан куюлуу деген инсульт да. Ал демек өмүр бою майыпталып калышы мүмкүн. Андай да болушу мүмкүн. Мен жогору айтып кеткендей, бул экинчи орунда турат да Кыргызстан боюнча эненин өлүмүндө боюнча. Ошол кан басымы жогору. Бир аялдын кан басымы нормада болсун дейли, анан кош бойлуулукка даярданып атканда ошону алдын алса болобу, көтөрүлбөсүн деп кайсы бир витаминдерди ичип же болбосо тамак аш? Жаңы кош бойлуу болгондон кийин, учетко тургандан кийин гинеколог, поликлиникада гинеколог баягындай алдын алууга аспирин деген дарыны жазып берет. Ал 75-150 миллиграммга чейин бир күндө бир эле маал иче турган, ал канды суюлтуп, ошо кан басымды жогорулатпаган дарынын бириси болуп эсептелет да. Биздин протокол боюнча ошондой дары бар. Башка витаминдер өз алдынча дарылануу деген таасири жок, Кан басымдын көрсөткүчү нормада же болбосо нормада эмес экенин кайсы бир поликлиникадан сиздерге кагаз түрүндө алып келип, анан кадимкидей эле төрөткө алып кирип кеткен учурлар болобу же сиздер сөзсүз алдын ала текшересиздерби? Бизге түшкөн кош бойлуулуктардын баардыгын текшеребиз, өзүбүз кан басымын өлчөйбүз, заарасын көрөбүз, аны бирет анализдерин баардыгын алабыз, аны ошого карата баардыгын өзүбүз кайра башынан роддомдон текшерилет. Коомчулуктагы кош бойлуу же болбосо эми төрөйүн деп аткан аялдардын, энелердин кайсы бир кайдыгерлигинен улам, ушул нерсе көзөмөлдөнбөй калган учурлар болобу? Болот. Мисалы бизде бир кош бойлуу келип төрөп, өзү кан басымы бийик болуп келип төрөгөн, өзү төрөдү. Бизде роддомдо ал кан басымын түшүрө турган таблеткаларыбыз бар, гипотензивный деп коет, анын баардыгы берилет, бекер берилет. Аны убагында ичилген бизде дагы көзөмөлдөп турабыз, врачтар, акушеркалар карап турат. Анан кийин алар үйүнө чыгып кеткенден кийин биз поликлиникага звонить этип айтабыз, ушундай чыгып кетти, төрөгөндө ушундай кан басым жогору болчу, анализдер мындай болчу деп выписканын баардыгын колуна жазып берип, аны поликлиникага звонить этип айтабыз. Анан кийин алар барып патронаж деп коет, аларда бир сыйра көзөмөлдөйт. Анан кийин кээ бир аялдар үй шартына байланыштуу, азыр көбүнчө миграция болуп туруп, аялдар өздөрү калып үйүндө балдары менен күйөөлөрү кетип калып иштеп же акчаларын кичине тартыш болуп жетпей калгандыктан баягындай ошондо гипотензивный дарыларды ала албай калгандар учурлар болгон. Анан ичпей калып убагында, ошондо кан басымы көтөрүлгөн учурунда мээсине кан кетип калып инсульт болуп калган аялдар болгон да. Демек болду, сонун төрөдүм деп мындай расслабляться этпеш керек. Жок, ошону айтып атам, 42 күндүн ичинде кайра эле кан басым көтөрүлүшү мүмкүн. Даже баягы мурун төрөт үчүн же кош бойлуулук учурунда көтөрүлбөгөн кан басым 42 күндүн ичинде көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондуктан биз айтабыз, ошо 42 күндүн ичинде ушундай белгилер болсо келесиңер деп туруп чыгарып атканда айтылат да аялдарга. Аны ошону үйдөн баш ооруй турган болсо же ошондой кускусу келсе, скорыйды чакырып туруп давлениясын өлчөтүш керек. Кан басымы анан кийин жогору болсо кайра эле роддомго келип туруп жатыш керек. Анан кан басымы жогору аялдын жатынындагы балага кандай таасири бар? Дегеле барбы, терс таасири барбы? Бар. Балага ал жакшы кан басым улам көтөрүлгөндөн бала ичинен жакшы өспөй калышы мүмкүн, же бала ичинен өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан аны дагы бүт карап. Төрөттүн ордугуна же жеңилдигине таасир береби?
Жок, эч кандай таасирин бербейт. Кадимкидей эле төрөт эле болот. Өлүм менен аяктаган учурлар болду деп айтып атпайсызбы? Экинчи орунда турат дедиңиз. Кайсы учурлар эң кеңири тараганы? Төрөт малындабы же чыгып кеткенден кийинби, кош бойлуу учурундабы? Төрөт малында болушу мүмкүн. Андан кийин төрөттөн кийин азыр айтып кеттим го, инсульт алганда ал төрөттөн кийин деле болушу мүмкүн. Ошондуктан аябай кооптуу да бул маселе чейиме аял үчүн. Инсульт алгандан тышкары да башка учурларда да өлүм болушу мүмкүнбү? Же инсульттан кийин өлүмгө барабы? Инсульт болушу мүмкүн, бөйрөгү жакшы иштебей калышы мүмкүн, баягы зарасы чыкпай калып диализге баргандар канча, же баягы кан көп кетип, ошол кан басым көтөрүлгөн үчүн баягы жатындан тону эрте ажырап, каны көп кетип калып, андан дагы жоготуп алышы мүмкүн да кош бойлуулуктар. Сизге рахмат айтабыз. Көпчүлүккө керектүү маалымат болду окшойт. Жана ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ардактуу көрүүчүлөр, биз бүгүн кош бойлуулук учурундагы кан басымдын жогорулашы туурасында сүйлөштүк. Ал эми суроолорго Бишкек шаардык перинаталдык борборунун врач-акушер-гинекологу Садыкова Динара Бибилаевна жооп берди. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз.